Тегерек столго чогулгандарды бириктирген этностор аралык жана диний мамилелер темасы бардык учурда актуалдуу. Кыргыз жараны концепциясында дагы бул өзүнчө пункт болуп жазылган. Кыргыз жараны концепциясынын этностор аралык жана диний мамилелерге тийгизген таасири деген социологиялык изилдөө жүргүзүлгөн. Анын алгачкы жыйынтыктары боюнча маалыматтар берилди. Бул анализ концепцияны ишке ашырууда курч маселелерди аныктоого багытталган. Мы проводили исследование. Биз изилдөөнү Бишкек шаары жана Чүй облусунда жүргүздүк. 27 респондент менен сурамжылоо жүргүзүлдү. Башкача айтканда 27 тереңдетилген интервью алынды. Алардын 37% христиан динин кармангандар, 63% ислам дининин өкүлдөрү. Сурамжылоодон кийин бардык диний конфессиялардын өкүлдөрү сыйынуу күндөрүндө жана жума намаздарда кыргыз жараны концепциясын жайылтуу үчүн тренингтерди өткөрүү зарыл деген тыянакка келдик. Жаштардын кыргыз жараны деп өзүн таануусун калыптандырууда диний ишмерлердин ролу чоң. Ошондуктан концепцияны жайылтуу үчүн имамдар кыргыз жараны боюнча маалыматтуу кенен болушу керек. Бул боюнча көптөгөн сунуштарда айтылды. Кыргыз жараны деген концепцияны ишке ашырууда диний ишмерлердин ролу өтө чоң болот. Анткени биздин Курандын ичи дагы толо ошо мекенди сүйүүгө багытталган ондогон аяттар, баягы адамдар бири-бирин сыйлап жашоого, мыйзамдарды сыйлоого ондогон багыттаган биздин шариятыбызда, динибизде ушундай багыттамалар бар. Ошонун баарын айтып отургандан кийин ал жерден уккан сөздү адамдар жүрөгү менен аткарат негизинен. Ошон үчүн буга диний ишмерлердин өтө ролу чоң болот. Кудай буйрса бул нерсени дагы колубуздан келишинче жайылтып, биздин бир сапаттуу жарандар тарбияланганга аракетибизди кылабыз. Верующими и духовенством, конечно, управлением епархии мы. Дини ишенимдегилер жана дин кызматкерлери, албетте епархиянын администрациясы. Биз бул концепциянын терең идеясы күн сайын актуалдуу болуп келе жатканына толук кошулабыз. Анткени адамдар үчүн жан дүйнө тынчтыгын, таандыктыгын сезүү маанилүү. Бул жерде эки тараптуулук бар. Биринчиден биз өзүбүз Кыргызстандын бардык тургундары бири-бирибизге кам көрүү үчүн көп иштерди жасайбыз. Албетте, экинчи жагынан система катары мамлекеттин камкордугу чоң мааниге ээ. Огромное значение имеет забота государства как системы. Ар бир кыргыз жараны ар кандай диний жана башка ынанымдарды тандап алып, аны карманууга укуктуу. Бирок ошол эле учурда ар бир адам баарынан биринчи өзүн кыргыз жараны катары көрсөтөөрүн түшүнүү керек. Диана Райымжанова, Манас Назаров, жаңылыктар үчүн.